Assalamu алейкум, урматтуу мекендаштар. Жон Арык айылынан 1 гектар 80 сотық айдоо жер сатыққа коюлду. Үлүш жер, айдоо жер издеп жүргөндөр видео көңүл буруп туруңуздар. Бул жерде караңыздар. Аябай жакшы жерде экен, стандарт. Чыгыштан батышка 64 метр, ал эми түштүктөн түндүккө 290 метр. Стандарт. Сугарганда дагы шак тили отурбастан бир эле сугарса дагы ыңгайлуу экен. Болгондо да караңыздар. Суга жакын жерде, лотоктун башында. Анда эмес ориентирин мен силерге түшүндүрүп берейин. Могул лоток ошол Бешташ айыл аймагынын полясы болот, наркы жагы лотоктун. Бул жагы Жон Арык айыл өкмөтүнүн жери болот. Чек арада да мындайча айтканда лоток боюнча ориентир алсаңыздар болот. Ушул чыгыштан батышка кеткен лоток бар. Ушул лотоктун эле боюнда. Оногул Бешташка кеткен трассадагы лесополоса. Ошодон болжол менен 1 километр күнбатышты көздөй жүрүп келгенде эле ушул жерде айдоо жерди көрө аласыздар туугандар. Бул жака ошол жол бар экен. Нары сал ылдыйраак жерден жол кетет экен. 1 километрдей жүрүп келгенде эле ушул жерде үлүш жер бар. Же болбосо Жон Арык менен дагы мүрдөнүн үстү менен айланып келсе да болот бул жака. Бул жерде жакшы жери Агро холдинг корпоративи арендага алып иштеткен экен 1 жыл. Тегерегин баары ушул жүгөрү эгилип турган баары ушу Агро холдинг корпоратив иштеткен жерлер. Бунун бир жакшы жери ошо Агро холдингке арендага берип коюп, өзүңүздөр да мүчө болуп, акционер болуп кирсеңиздер да болот. Жылына 110 миңге арендага алат экен. Мындайча айтканда, жылына 110 миң түшүп туручу пассивный доход бар. Бул жерлер туугандар өзүн актап бере турган ушундай үлүш жерлер. Суга да кенен эң негизгиси документи дагы ушул үлүш жерге тиешелүү адамдардан доверенность алынган. Эч машакаты убарасы жок эле. Бир эле адамдан купли-продажа кылып алсаңыздар болот. Баасын деле андай кымбат сураган жок. Болгону ушул 1.80ди 1 миллион 200 миң сом сурап жатат. Варианттар дагы бар дейт. Унааларга алмаштыруу, бөлүп кутулуу. Кыскасы силерге кандай ыңгайлуу варианттарыңыздар бар болсо, чалып көрөсүздөр. Вариантыңыздарды сунуштап көрөсүздөр. Жон Арык айылындагыларды көрүп аткан болсоңуздар, айыл группаларына сөзсүз түрдө жөнөткөнсүздөр, видеого лайк баскыңыздар.